Арбаңыздар ардактуу каналымдын угармандары. Белгілі кыргыз жазуучусу Айым Айтбаеванын «Атанын аманаты» аңгемеси. Улаштыра коюлган эки жаздыктын биринде уктап жаткан кара көкүлдүү бала ойгоноору менен бири оодарылды дагы көзүн ача электеле. «Апа!» деп эринен чормойтtu. Кучагын жайып, бир колун алдыга созду. Ал эми колу бош жаздыкка урунганда көзүн ачып алдын карады. Жанында жаткан энеси эчак эле туруп кеткенин эми билди. Бөлмө ичи жымжырт. Кроваттын жанындагы бир столдун жөлөңкүчүндө өзүнүн көйнөгү менен чыптамасы, шымы илинүү, орундуктун жанында бир сөөм гана келген кара кийиз өтүгү турат. Энеси эртең менен туруп, жумушуна кетээрде дайым ушинтип коюп кетчү да. Качан болсо апам мени уктатып коюп таштап кетет. Анын туруп кеткенин күнүгө эле билбей калам. Эмне үчүн? Бала минтип ойлоп өзүнчө нааразы. Дем алыш күнү качан болот дагы? Ошо күндү жакшы көрөм. Апам анда шашпайт. Кучакташып жатып, анан бирге турабыз. Курсак ачтыбы? Анын ою эми башкага бурулду. Бүгүн биз эмне жейбиз? Чоң энем мага азыр эмне берет деп ойлоду. Энеке, чоң энесин чакыра баштады бала төшөгүнө отуруп алып. Анын чакырганына жооп болбоду. Үйдө жалгыз калууну анча жактырбаган баланын өңү өзгөрүп өтүрөйө түштү. Ал кроваттан тарбалаңдап тура келди. Кроваттын баш жагында турган столдун үстүндөгүнү көрө коюп, заматта кайра өзгөрдү. Кабагы ачылып, эмеле ыйлап жиберчүдөй көрүнгөн тегерек кара көзүндө жылмайуу нурланды. Столдогу ак фарфор тарелкада патиссон кебетеленген татнакай майда токоштор турат. Болгондо дагы кадимки буудайдын апакай унунан жуурулуп, бетине жумуртканын сарысы сүртүлүп бышкан экен. Көп, бети жалтырап дегеле сонун. «Ой, нан?» деди бала сүйүнүп. 3 токоштун бирөөнү ала коюп, четинен бир тиштеп алды дагы. Чоочуп кетти. А балким булар башка бирөөнүкү болсочу? Токошту кармаган бойдон бала эми оозгу бөлмөгө чуркады. Энеке бай, нан. Оозгу бөлмөдө дагы ошол учурда эч бир жан жок болчу. Мына нан, энеке нан деген сөзүн утурлата берип, ич көйнөкчөн жылаң айлак бойдон коридорго чыгып, кухняга чейин барып кайра тартты. Үйдө азыр жалгыз экенин дагы этибар калбады. Столдогу токоштордун ар бирин кармалап, өзүнчө куланычтуу. Анан токоштон эки колуна бирден кармап алып, төр жака дубалда илинүү портретке жакын келди дагы. «Ленин ата, согуш бүттүбү? Момундай нан эми көп болот, Бала колундагысын көрсөтө портретке ойлуу тигилди. Ак полотного жибек жип менен саймалап түшүрүлгөн сүрөттө Владимир Ильич башына кара кепка кийип, ак көйнөгүнүн жакасына ак буурчак күлдүү кара галстук, жука кара пальтосунун жакасына кызыл лентадан белги бантик байланган. Ленин ага умтула карап турат. Сүрөттө Владимир Ильичтин анча-мынча жылмая караганы балага эми өзгөчө байкалдыбы? Айтор бүгүн Ленин дагы кубанып тургандай. Баланын оюну ырастап, ооба, нан көп болот дегендей сезилгенде, бала колундагысынын утур бирине көз жүгүртүп жылмайды. Аңгыча сырткы каалга ачылып, үйгө бирөөнүн киргени байкалды. Бала чуркап бөлмөдөн чыкса, тыштан кирген чоң энеси экен. Башына бир байлам жоолук салынып, жука 5 мантчан. Киргенине караганда ал алыс кетпей, короода эле жүргөнгө, бир колтук отун көтөрүп ашканага кирип бараткан эле. Энеке деди бала чоң энесинин артынан чуркап. Согуш бүттү, эми нан көп болот, Чыканактай небересинен мындайды укканда чоң эненин жүрөгү сүйүнгөндөн опкоолжой түштү. Ал отунду таштап ийип небересине бурулду. Жүрөгүмдү садага чабайын периштем. Аны сага ким айтты? Баланы көтөрүп ала коюп, бетинен өөп, бөлмөнү көздөй басты. Радио айттыбы периштем, согуш бүттү деп. Жок, ладжо эмес,
Анан ким? Айтчы, Чүрпөм. Лелин ата бала мыйтыйга назик колун созуп ички бөлмө тарапты көрсөттү. Лелин ата деген тилиңден энекең кагылып кетсин дей берип, баланын башын өзүнө имерип, бетине баса эркелете ички бөлмөгө кирип, түз эле портреттин алдына келип токтоду. Согуш бүтүп, нан көбөйөт деп саган ушул Лелин атаң айткан турбайбы, Чүрпөм? Эгер Лелин ата айткан болсо, демек согуш бүтөөр күн жакындаганы ошо, периштем. Демек сенин да өз атаң туулуп өскөн жерине, элине, өз үйүнө жеңиш алып келет экен. Чынбы, айланайын Ленин? Эне эми өзү портрет менен сүйлөшүүгө өттү. Менин жалгыз кулунумдун жүрөк сырын кан майданда сенден артык ким билди? Жоокериңе жүрөктөш болуп, дем берип, согуш отун бир каралаган турбайсыңбы? Уктаса да, жоого кирсе да, жүрөгүнүн тушунда болуп, сырын абдан тарткан турбайсыңбы? Анан сенден артык анын сырын ким билсин? Айтчы, улуу Ленин, уулумдун жүрөгү эмне деп сокту? Душманды жеңип, элиме, балдарыма аман эсен барам дедиби? О, 6 саны аман келип, кулунум могу чүрпөлөрүнө кучагын жайганын көрсөм, арманым болбосо эле го. Эне небересин бооруна кыса кучактап, көзүн сүзүлтө терең улутунду. Портрет менен чоң эненин минтип сүйлөшкөнүн бөлбөйүн дегендей, бөбөк да кыймылдабай туруп берди. Портретке чоң энеси кантип караса, бала да ошентип ойлоо тигилет. Кыябы портрет менен сүйлөшкөндү бала өзү да так ушул чоң энесинен үйрөнгөн болуу керек. Баятан бери тынч турган бөбөккө эненин өкүнүчтүү улутунушу оор сезилди. Ал энекесин алаксытмакка колундагы токошту унчукпай эненин оозуна кармап, бир тиштечи дегендей көзүн көзүнө кадап жылмайган болду. Эне баланын бергенин тиштебей, анын токоч кармаган колун алып, эрмегим, медерим деп сүйлөп да, өөп да кирди. Нан кимдики? Бала эми стол тарапка кол жаңсап, өзү да ошо жака кыйшайды эле. Эне столго жакын келди. Бул токоштор сеники, эрмегим? Ким ап келди? Атам жибейдиби мага? Тилиңден энең айланып кетсин. Атаң фронтто жүрбөйбү? Бул токошторду апаң бышырбадыбы? Атайлап сагарнап, магабы? Ооба балам, саган. Бүгүн сенин туулган күнүң. Сен бүгүн туп-туура 3 жашка толдуң. Энеке, каячы? Мынчагабы? Бала сол колунун баш бармагы менен чыпалагын жуум манжаларынын калган үчөөн көрсөттү. Ооба, Чүрпөм, ооба. Эне небереси көрсөткөн манжаларынын ар бирин өзүнчө кармап өпкүлөдү. Качан жейм нанды? Азыр жеймби? Ооба, Чүрпөм, азыр жейсиң. Мурда кийимиңди кийип, бети колуңду жууп алып, анан столго отуруп жейсиң. Апаң саган бүгүн сүт дагы сатып келип койгон. Азыр эле кайната коем. Бүгүн туулган күнүңдө апакай токошторду ысык сүт менен гана жейсиң. Эне сүйлөй берип, орундукка отуруп, баланы алдына алып кийинте баштады эле, бөбөк шашып. Мен өзүм кийем. Чоң эненин колунан суурулуп жерге түштү дагы чокоюн ала чуркады. Токоштун экөөнү бала сүт менен бач меле жеп коюп, акыркысына келгенде жылбай калды. Чынынын түбүндө калган сүттү шимирген болуп отура берди. Эки көзү алдындагы жалгыз токошто, аны кармалайт дагы кайра столго коет. Эмне, тоюп калдыңбы, Чүрпөм? Төөнүн көзүндөй болгон кичинекей 2 токочко. Эне эңкейип небересинин оозу мурдун сүртө таңыркады. Байкем жейт муну? Азга унчукпай турган соң бала чыныны коюп өзү орундуктан түштү. Жүрөгүмдү садага чабайын саган. Көрсө, Кайрат байкеңди ойлоп, токош тамагыңдан өтпөй жаткан турбайбы? Эненин көзүнө билинер билинбес жаш кылгырды. Кайрат байкеңе да алып койгонбуз. Муну сен өзүң жечи. Эне столдогу токошту алып баланын колуна карматты. Кана, Кайрат байкеме койгонуң? Ал ишене бербей эненин көзүнө карады. Мына Чүрпөм, байкең экөөң түштү да, ушундан жейсиңер.
Эне ошол эле оозгу бөлмөдөгү идиш аяк коюлган шкафты ачып, бет арчыдай ак салфеткага оролуу токочторду көрсөткөндө гана чыканактай бөбөк тынч алды окшойт, үндөбөй терезени көздөй басты. Оюнда байкесинин мектептен бачымыраак келишин күтүп, бутунун башы менен туруп, терезеге моюн созду. Кайрат болсо мектептен үйүнө түшченде гана келди. Ал келгенде бөбөгү ички бөлмөдө уктап жаткан. Өзөрдүң го балам, чай азыр кайнайт. Улуу небереси босогодон аттаары менен чоң эне алдына келди. Бүгүн мектептин буфетинен бизге сүт берди чоң эне. Чайды Азиз ойногондо апам жумуштан келгенде ичпейлиби? Чогуу отуруп. Кайрат пальтосун чечип, коридордогу кийим илгичке эле сүйлөдү. Чынында анын азыр чай ичкиси келбей турган жери жок. Апасы жумушунан кайтса, түндө бышырган токочторун бүгүн чайга коёорун билип, аны күткүсү ошондо дастурконго чогуу отуруп, Азизди туулган күнү менен атайлап куттуктамакчы. Атамдан кат бүгүн дагы келген жокпу чоң эне? Ашканага кирип бараткан чоң энесине кайрылды анан. Келген болсо, энең минтип тем турмакпы балам? Бай эле сүйүнчүлөп чуркабайт белем, кат кабары жок. Алтын башы аман бекен кулунумдун. Эне өзүнчө сүйлөй ашканага кирип көрүнбөй калды. Чоң эненин ошенткенин уккусу келбей, Кайрат кабагын бүркөп, китеп салгыч сумкасын сүйрөй оозгу бөлмөгө кирди дагы. Терезенин жанындагы 4 чарчы чакан столго келди. Бул анын сабак даярдоочу жумуш орду. Сумкасын терезенин үстүнө таштай салып, столунун тартмасынан бир дептерди чыгарып, орундукту столго жакын тартып отурду дагы, дептеринен бир баракты бошотуп, алдына койду. Кымбаттуу ата, деп жаза баштады бала. Мына бүгүн да сенден кат келбей койду. Апам, чоң энем, мен, Азиз баарыбыз бүгүнкү күндү аябай күткөнбүз. Себеби бүгүн биздин Азиздин туулган күнү эмес ата. Ал туулган, мен туулган күндөрү кайда жүрсөң дагы дайым жасчы эмес белең. Жайында мен 11 жашка толгон күндү куттуктап жазган сенин катың 3 күн мурда келген. Ал эми былтыр ушу кезде Азиздин 2 жашка толгонун куттуктап жазган катыңды биз так ошол Азиз туулган күн алганбыз. Бул жолу да ошентип келер бекен дегенбиз, келген жок. А балким кечке чейин же эртең келип калгысы бардыр, чынбы ата? Билесиңби ата, Азиздин туулган күнүн белгилеп, апам кече күнү кечинде атайлап апакай ундан кып-кызыл токочторду бышырды. Апам менен чоң энем 2-3 күндөн бери картошка эле жеп жүрүшкөн. Күнүгө 400 грамм нан ала турган карточкалары да бар болчу. Алар ошо нормаларын жебей сактап жүрүшүптүр. Кече күнү апам аларды базарга алып барып, азыраак унга айырбаштап келиптир. Токочту ошол ундан жазады. Анткени андай токочторду биздин Азиз аябай жакшы көрөт ата. Атурмак түшүнө дагы ошондой апакай токочтор көп кирет окшойт. Билесиңби ата, өткөн эле жекшемби күнү эртең менен ойгоно Орсамат тура келип жаздыгынын астынан бирдемелерди издей баштады. Анан атам бейген таттуу нандайды ушул жейге койбодум беле, кана деп ыйлап чатак салды. Көрсө аны түшүндө көргөн экен. Азизиң ата, түшүн эмгиче өңүнөн ажырата билбей кээде баарыбызды ора кылат. Өгүнү түштө уктап жатып, "Фасис, кашты ата, кайма!" деп бакырып ойгонду. Түш көргөн окшойт. Ошол күнү Азизиң бар эмеспи? Атам кармап алат, баягы фашистти деп ар бирибизден кечке сурай берди. Сыягы алда сени абдан сагынган окшойт. Түшүндө көп көрө турган болду. Биз баарыбыз сени аябай сагындык ата. Мен саган күнүгө мектептен келип кат жазам. Жазгандарым бир дептер болду. Аларды качан эми сага жибереримди билбейм. Адресим өзгөрүп жатат. Эски адреске кат салбай кое тургула. Жаңы адресимди тактап туруп, эмки катымда жазып жиберем деп, кийинки катыңда жазбадың беле атаке? Андан бери 2 ай өттү. Сенден кат бизге эмгиче келбейт. Биз баарыбыз сени саргайып сагынып жатабыз. Согуш качан бүтөт? Сен эми үйгө качан келесиң? Келчи ата.
батыраак кучактап өбөйүн. Бала жазганын токтотуп, баракты мурда жазган каттарына кошуп, аларды столунун тартмасына салгандан кийин улутуна ордунан турду дагы терезеден сумкасын алды. Сабак окуурдун алдында минтип атасына кат жазып алмайын. Көңүлү тынчбас адат бул бала үчүн кийинки күндөрү өнөкөткө айланды. Аздан соң ички бөлмөдөн «Байке» деген ички үнү угулду. Кайрат китебинен баш көтөрүп, артына кылчайса бөбөгү Азиз экен. Ал ойгонуп ички өйнөкчөн жылаң аяк бойдон ички бөлмөнүн босогосунан баш багып калыптыр. «Сен момундай нандан жедиңби, Байке? Бейдиби саган?» Бала колуна кармаган жарты токошту агасына көрсөтө көзүн күлүңдөттү. Агасы үндебей бөбөгүнүн колуна карап калды эле. «Энекем мага бүгүн ушундай нан бейген, саган муну сактап койгон, Байке, жечиме?» Бөбөк агасынын жанына келип, токоштун жартысын сунду. Кайрат жок дебеди. «Кийимиңди кийчи». Ал ордунан туруп бөбөгүн ички бөлмөгө жетеледи. «Байке, сен согуштун өзүн көйдүңбү?» Бала кийинтип жаткан агасынын көзүнө суроолу тигилди. Колуна курал алып, согуш отун аралап, суу кечип, ок атып көрбөсө дагы согуштун ачуу кээрин башынан өткөрүп, эл менен кошо анын азабын тартып жаткандыктанбы? «Аны көрбөй жаткан ким бар азыр? Көрүп эле жатам». «Аны сен деле көрүп турбайсыңбы күнүгө?» деди. «А мен аны жаман көйөм, Байке. Ал жаман сойгок дейт. Нанды, майды, байысын солуп жаткан аз келгенсип, кишилейди дагы жутуп тойбой жатат дейт». Бөбөгү бул сөздү жаттап алгандай шар сүйлөгөнүнө агасы таңыркабады. «Ошентип, согуш соргок деп айтканды кимден уктуң?» деп сурады. «Гулянын чоң апасычы, энекем менен». Гуля дегенде коңшусунун өзү, куракташ чыканактай кызы. Анын дагы атасы фронтто жүргөн, эки чоң эне кездешкен жерден согуштун каары, фронтто жүргөн уулдары жөнүндө сөз салып, ичинде толгон убайымын бүгүн аз да болсо чыгарып жеңилдетип алмайларын эстеген агасы. Деп баш ийкеди, бөбөгүнүн чыптамасын топчулай берип. Эми Кайраттын көзү портретке бурулду. Ана Владимир Ильич Лениндин бул портрети дагы ошондой согушту, кыйын фронтту аралап келбедиби? Бала өзүнчө ой жүгүрттү. Эми артынан атабыз батыраак келсе экен, фашисттерди бачымыраак жеңип. Бул портретти атама берген бала эмне болду экен? Аман калды бекен? Аман калса кайда жүрөт болду экен? Минтип ойлогондо Кайрат бөлмөдөн чыгып, бая отурган ордуна кайра келди. Столунун тартмасынан 3 буруштуу бүктөлгөн каттардын арасынан бирди чыгарды дагы ачып, көз алдына кармады. «Сүймөнчүктүү уулдарым, Кайратым жана Азизим, бутактарым жана канатым, силердин илебиңер алыскы согуш майданында жүрсөм да, жүрөгүмдү жылытып, күчүмө күч, кайратыма кайрат кошуп, маган өз ата мекенимдин ар намысы, силердин келечегиңер үчүн душман менен катуу кармашууга жардам берип жатат. Кайрат уулум, сен уулдарымдын улуусу болуп, үлгү көрсөт. Жакшы оку, тартиптүү, адептүү бол. Азыр чоңоюп калбадыңбы? Апаң менен энекеңдин чыныгы жардамчысы, Азиздин тарбиячысы болуп бер, уулум. Кайратым, менин канатым». Ушул кат менен бирге барган Ленин атаңардын портретин урматтап, сактай алаарыңа ишенип атайын жибердим. Анткени бул портреттин басып өткөн жолу татаал. Каттын баш жагында жазбадымбы? Биздин советтик армия чегингенди билбейт, жалаң чабуулга өттү деп. Душмандын артына кыл чаюуга эми чамасы келбей калды. Аларды өз ийинин көздөй качырып баратабыз. Биз азыр Днепр дарыясынын батыш тарабын душмандан бошотуп, андан ары баратабыз. Днепрди биз түн ичинде кечкенбиз. Ошондо арка өзгө өткөнүбүздө алдымдан бирөөнүн кыйналган онтоосу кулагыма аянычтуу угулду. Карасам жээктеги бир чуңкурда бүрүшүп бала жаткан экен. «Сен курактуу барго? Силер биздикилерсиңер.
Бизден советтик армия, мен билгем келериңерде. Унту арасынан ал муунай сүйлөдү. Мен аны көтөрүп алдым ала өңүнө тигилдим. Кийими тытылып, бетинен колунан аккан кандын тагы жара аттары көрүндү. Саа эмне болду, балам? Каерден мында келип калдың десем, ал мени кадимки өз атасындай кучактап бышактады. Ошол Днепр жээктик бала экен. Фашисттер силердин келатканыңарды билип качышты деди. Ал анан ый менен унту арасынан. Акыркылары чегинээринде айылда калган каткан абышка кемпирлерди, оорулуу аялдар менен балдарды чогултуп, бир тамга камап салышыптыр дагы. От коюп кетишиптир. Жалбырттаган өрттөн кутулууга ар ким өз билгендеринче аракеттенген го. Терезелерди талкалап чыгууга аракеттенгендер менен бирге бул бала да сырт каргыптыр. Ал калчылдаган алсыз колун жакасынан ары узатып, койнунан бети арчыдай болгон бирдемени зорго чыгарды. Муну сиз сактап алыңыз, апам саймалаган деп мага сунду. Ошол учурда чуркап келе жаткан санитар кыз аны алып жөнөдү. Баланын бергени Владимир Ильич Лениндин саймалуу портрет экен. Кийин сураштырып көрсөм, ошо баланын атасы согуштун биринчи эле күнү аскерге чакырылып фронтко кетиптир. Азыр кайсы жакта жүргөнүн билишпейт экен. Энеси саймачы, тигүүчү киши экен. Душман коюп кеткен минага туш келип, көз жумуптур. Портретти болсо, мен ошондон бери жүрөгүмдүн тушуна, солдаттык көйнөгүмдүн чөнтөгүнө катып жүрдүм. Андан бери далай жерди бирге бастык, далай кыйынчылыктарды бирге өткөрдүк. Каттын бул жерине келгенде бала ички бөлмөгө кирип, портретке оюлуу тигилди. Аңкыча терезенин сыртынан бирөөнүн төбөсү байкалды эле, кайра тышка чуркады. Анын көргөнү пошточу аял болчу. Алдынан чуркап чыккан балага ал газета карматты дагы ара басты. Эжеке, катчы, атамдан кат жокпу? Кайрат анын артынан жалдырап үнүн аянычтуу чыгарды. Пошточу артына кыл чая баш чайкоо менен гана чектелип жолун улантты. Демек, кат бүгүн да келбей калды дечи. Бала шылкыя басып үйгө кирсе, бөбөгү эшиктин алдында туруптур. Агасы көрүнгөндө кубанычтуу жылмайды. Ал эми сурдана түшкөн өңүн байкаганда бөбөгү дагы кошо мостойду. Ооз ачпай, агасын ээрчий бөлмөгө кирди. Эки бала бирине бири карап, үнсүз, сөзсүз кыйлага турушту. Кыясы, агасы эмнеге кабак салып киргенин бөбөк дагы түшүнүп турат окшобойбу? Анткени менен ал үйдөгүлөрдүн күткөнү келди. Эртеси күнү кечке маал. Сүйүнчү балдар, сүйүнчү, Енекебай, кат. Сүйүмкандын кубанычтуу үнү сырткы каалга ачылаары менен үй ичин жаңыртып ийди. Анын оң колунда фронттук 3 бурч кат, сол колунда азык түлүк сумкасы бар. Босогодон аттары менен сумкасын жерге кое салып, катты ачып, жарыгыраак тарапты көзү менен издеп шашты. Энесинин үнүн угуп, ички бөлмөдөн балдары жабалактап, ашкана тараптан кайын энеси чуркап чыкты. Айланайын кабарыңдан. Чоң эне колун ал жапкычынын этегине сүрттү, келининин бет маңдайына келип. Анын колундагысына телмире тиктеди. Эмне дептир балам? Айтчы бачым. Кана апа. Көйсөтчү атамдын катын. Чыканактай Азиз дагы энесин этектен тарткылап сүйүндү. Апа, бияка жарыка. Кайрат энесин колдон кармап, азыр эле өздөрү чыккан бөлмөгө тартты. Бөлмөгө киргенде Сүйүмкан колуна биринчи эле урунган орундукту тартып, ортодогу столго электрдин тушуна эңкейди. Кайрат чоң энеси экөө анын эки жагына отура калып, катка кошо тегилишти. 3 баш биригип, бир катка тегилгенде Азиз гана ага жарабаганына чыдай албадыбы, столду тегерене чуркап. Мен да окуйм апа. Бөбөк ыйламсырай энеси менен агасынын ортосуна кысыла кыпчылды. Кое турчу Азизчик, катты окутчу. Кайрат бөбөгүн көтөрүп ала койгондо гана ал дагы үн чыгарбай тыңшап кирди. Менин кымбаттууларым, апам, Сүйүмканым,
Кайратым, азизим, баарыңар менен алыстан болсо дагы кучакташып көрүшөм. Сүйүмкан угуза окуй баштады. Биз азыр Советтер Союзунун чегинен өтүп батышка баратабыз. Мен силерге бир топтон бери кат сала албай калдым го. Себеби шарт ошондой болчу. Сүйүмкандын үнү андан ары угулбай калды. Үстүндөгү калың пальтосу менен башындагы жүн жуулукту чечүүгө чамасы келбей отурганын эми байкагансып, топчуларын чечип, жуулугун эгинен бошоткон болуп, катка кумсара көз жүгүрттү. Эмне токтодуң, я балам? Окусаң? Кайненесинин чыйпыы чыгып, шаштырып киргенде, Кайраты пөбөгүн жерге кое берип, "Берсең, апа", деди энесине кол сунуп. "Мен анча-мынча жарадар болуп, госпиталда жатып айыгып чыктым." Каттагы ар бир сөздү так окууга аракеттенди Кайрат. "Коркпогула, азыр куландан соомун. Болбосо фронтко кайра келмек белем. Апам оор сыркуудан алыс жүрөбү? Сүйүмкан, сенин абалың дагы мында жүрүп, көз алдыма көп элестетем. Ишканада иштеп, эркектердин милдетин, үйгө келип аялдын, эненин милдетин аткарып, баардык түйшүктү моюнуң артып жүргөн кезиң го. Антсе да чыда. Биздин көчөлөрдө дагы майрам болуп калаар күн аз калды. Кайратым, сен чоң энең менен апаңдын жеңилин жерден оорун колдон алууга жара. Оглум, Лениндин портретин мен жазгандай сактоого жарадыңбы? Сөзсүз ошент. Ошол портретти маган берген баланын атын мурдагы катымда жазбай калсам керек. Аты Михайло. Анын тагдыры жөнүндө сен да ойлоп жүргөндүрсүң. Ал бала менин да эсимден чыкпай жүрөт. Госпиталда жаткан учурдан пайдаланып, анын кабарын билүүгө аракеттендим. Сүйүнө бер. Оглум, ал аман калыптыр. Госпиталда жатып чыккандан кийин аны терең тылга жөнөтүшүптүр. Мен ошого сүйүндүм. Жерибизге жеңиш туус орноп, тынчтык таң атса, ошо Михайлону дагы таап аларбыз, оглум. Катта кубанычтуу мындай кабарлар үй бүлөнүн ар бирине арналган саптарда жетиштүү эле жазылган болсо дагы, аздай көрүнүп, катты утур башынан түшүп нечен ирет окушкан соң гана кагаздан баш көтөрүштү. Эртеси күнү Кайрат мектебинен үйүнө Демейдегиден эрте келди. Анын бүгүн кабак ачык, сурмалуу кой көзү күлүңдөп, өзүнчө кубанычтуу. Чечинген соң түз эле өз столуна келди. Дептеринин ортосунан кош баракты чыгарып алып, "Ура! Ата, мына, сенден бизге кат келди, кече кечинде", деп жаза баштады. Эми мен бул кат менен бирге мурда жазган каттарымды дагы саламын. Бул жолу сага эң көп кат барат, ата. Ошондо баары жазылган. Билесиңби, ата, сенин катыңды бүгүн классыма ала баргам. Балдар гана түгүл, биздин класс жетекчибиз дагы сенин атаң баатыр, жоокер деп айтышты. Мен ошого ого бетер сыймыктандым. Ананчы, атаке, Лениндин портретин сактоого жарадыңбы деп жазыпсың мага? Албетте жараймын, ата. Билесиңби, ата, ошол портрет келгенин эртеси эле аны да, сенин жазган катыңды да мен мектебиме алып баргамын. Катыңды биздин отряддын сборунда окуганбыз. Лениндин портретин болсо бүт дружина көргөн. Ал биздин мектептин пионерлер бөлмөсүндө нечен күнү илинип турду. Атамдын аманаты деп анан кайра үйгө алып келип койгом. Сен келип калсаң дароо көрсүн деп төргөлүп койгонбуз. Ошондогу сенин катыңды окуп, портретти көргөндөн кийин биздин мектептин пионерлери темир сыныктарын көп чогултуп өткөргөнбүз. Ал металл бир эмес, 2 таңкты жасоого жетет. Ал жөнүндө мен биринчи катымда толук жазгамын. Аны алганыңда окуйсуң, ата. Урматтуу атаке, сен катты мага өзүнчө сала аласыңбы? Билесиңби, атаке, сенден келген каттардын сыртындагы адресиң бар эмеспи? Көпкө сакталбайт. Каттарыңды апам кайра-кайра көп окуйт. Окуп отуруп кээде ыйлап да жиберет. Ал эми апам жумушуна кеткенде ал катты чоң энем колунан түшүрбөйт. Ал аттагы өбө берет. Апамдын көз жашы тамабы же чоң энем шилекейлеп салабы билбейм, адреси окулбай калат.
Кайрат анан өзү бөбөгү Азиз жөнүндө жазгандан кийин өз колу менен атайлап жасап алган конверттерден бирди алып катты сала баштады. Мурда жазган каттарын салган ошондой конверттер дагы столдун тартмасында бир топ болуп калган экен. Баарысын алып почтаны көздөй бет алды. Пошточунун жолун тосуп саргайып кабар күтүү, кат артынан кат жазып почтага чуркамай адат Кайрат үчүн дагы далайга созулганы менен ата эненин жанында тынч уктап, бейкапар басаар күн да акыры келип берди. Ана көчөлөрдө гана түгүл, бүгүн ар бир үйдө салтанат. Эртең эл согуштан кийинки алгачкы биринчи майрамдоо камында балдардын апасы менен чоң энеси бышырган буурсуктору менен түрдүү токошторунан утур кийирип столго коюп, өздөрүнчө алек болсо жайнаган түркүн тамактарды көрүп, Азиз дагы бүгүн кубанычтуу. Ой, нандын кандай гана жок, баарысы бар. Муну бүт биз жейбизби, апа? Деп столду тегерене басып сүйүнөт. Албетте уулум, биз жейбиз. Майрамдап келген меймандар дагы жейт дегенде укканда бала шакылдата алакан чаап, тышты көздөй чуркады. Ал эми тышта атасы менен байкеси короодогу саябанда Лениндин саймалуу портретинин рамасын тегерете кызыл менен каптап, рамага кооздоп узун сап жасап отурушкан. Аны Азиз бая эле көргөн. Ленин атаны эртең ким көтөрүп чыгат, ата? Байкемби же деп келатканда, баарыбыз көтөрөбүз балам, деди атасы. Биз гана түгүл, Ленин атаны эртең жер жүзүндөгү бардык өлкөлөрдүн эмгекчилери дагы көтөрүп чыгышат. Майрамын бардык жерде, бардык эл Ленин менен бирге майрамдашат, уулум, деди атасы. Сиздер белгилүү жазуучу Айым Айтбаеванын Атанын аманаты аңгемесин уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.